Биринчиден программанын презентациясы мэр өзү жүргүзгөн жок. Анын орун басарлары, аппарат жетекчиси жүргүздү. Бул менин оюмча мэрдин Бишкек шаарынын өнүгүшүнө 5 жылга болгон мамилеси. Анткени ошончо эл аралык донорлорду, коомдук уюмдарды чакырып, анан өзү презентация өткөзүп бербегени биринчиден бул абдан туура эмес болду деп эсептейм. Экинчиден, программаны талкуулоодо конкреттүү индикаторлор көрсөтүлгөн эмес. Кантип ишке ачат, канча убакытта, момундай жолдор менен, анан могу каражат менен, каржы булактарын көрсөтүш керек. Бул жерде жөн гана реферат болуп жазылып калган да. Көптөгөн суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Анткени бир айдан кийин дагы биз өзүнчө бир программанын алкагында план мероприятий иштеп чыгабыз деп айтты. Демек, бул бышпаган программа, структурасы дагы жок, каржы булактары көрсөтүлгөн эмес. Жада калса Бишкек шаарынын бюджет комиссиясы бул программаны артка кайтарыптыр, иштеп чыккыла деп. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул программаны мэр артка кайтарып алып, дыкаат иликтеп иштеп чыкпаса, бул программа ишке ашпайт. Ошол тегерек столдо абдан кызык жагдай болду да. Аппарат жетекчиси айтты, депутаттарды биз чакырдык элек, алар белгисиз себептен чыгып кетти деди. Андан кийин социал-демократтардын лидери Кадыр Атамбаев айтты, эмне себептен депутаттар чыгарылып калган биз түшүнбөй калдык деди. Андан соң Бишкек шаарынын төрагасы, кеңештин төрагасы Кубанычбек Канканчиев айтып атат, мыйзамга ылайык биз программаны иштеп чыгууга катыша албайт экенбиз деп атат. Андан кийин мэр келип айтып атат, депутаттар чакырганбыз, алар катышпай калды. Демек, ойлоп көрсөңүздөр, шаардыктар кантип түшүнүш керек? Булардын бири-бири менен мамилесин тактаганы биздин жашоо шартыбызга таасирин тийгизбеши керек да. Ал эми программа тууралуу айта турган болсок, Бишкек шаардык кеңешке депутаттар эмне менен чыкты? Программа айтышты го, Венеция жасайбыз деди, шаарда коомдук транспортты чечебиз деди, билим берүү жаатында баардык иштерди аткарабыз деди. Деги эле койчу, бизди канчалык жомоктор менен ынандырып, мына депутат болуп келип отурду. Демек, булар түздөн түз программанын иштешине катышыш керек. Анткени шайлоочулардын алдында берген убадасын аткарыш керек. Программада өзүлөрү шайлоочуларга берген убадалары камтылбаса, анын камтылышын талап кылыш керек эле. Бирок тилекке каршы бүгүн канчалык деңгээлде мэр кайдыгер караса да, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары дагы ошончолук кайдыгер карап атышат.